Sadaqa fitirdi berүү belgilenген өлчөмдө ар бир колунда бар адамга важип, милдеттүү. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам садака фитрди чоңу кичинесине, аял эркегине карабастан ар бир жанга берүү керек деп бекиткенин Азирети Умар айткан. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы садака фитрди берүүнүн төмөнкү тартибин бекитет. Birinci, sadaka fitir can başına 1 kilogram 600 gram buğday, un, meyizdен же 3 kilogram 200 gram arpa же kurma же anın akçalay narkı verilir. Her bir kaziyattардың bergen malumatına tayanıp, her bir can başına sadaka fitirdin 2020 yılдағы baası tömönkөдөй bekitilsin. Ortaçoba bu buğdaydın baası azırkı uçuda 21 som 80 tıyın, meyizdin baası 240 som, Undun baası 37 som 50 tıyın, arpanın baası 17 som, ошондой эле курманын баасы урматтуу бир туугандар 160 сом. Бул ошол ар бир казыяттардан, облустардан алган кабарларды алып келип, Кыргызстан боюнча орточо баасы чыгарылганда. Ал эми буğdaydan өлчөм менен алганда 1 килограмм 600 грамм буğday орозо битирге берилет бир жан башына, мейизден дагы 1 килограмм 600 грамм буğday, ундан дагы 1 килограмм 600 грамм буğday, ал эми арпа менен курмадан 3 килограмм 200 граммдан урматтуу бир тууган берилет. Эми ошондо садака фитрдин баасы жалпысы буğdaydan бере тургандар бир жан башына 35 сом, мына ушул эң аз деп эсептелет. Экинчиси мейизден бере тургандар 384 сом, undan бере тургандар 60 сом, арпадан бергендер 54 сом, курмадан бергендер 512 сомдон урматтуу бир туугандар орзо битир берилет. Ошол 35 сом эң аз өлчөм, эң көбү 512 сом. Бирок буга чектелбестен андан да көп берген болсо жакшы. Анан ушул мына эскертүүдө келет бул жерде. Садака фитир берүүчү адам жогоруда көрсөтүлгөн баалардын кайсысынан чыгарса өз ыктыяры. Бейбечара муктаждардын пайдасы үчүн көбүрөгүнөн чыгаруусу абзел. Канчалык көбүрөгүнөн чыгарса ушунчалык жакшы, ал эмес ашыкча берсеңиз дагы бул жакшы. Орозо битирди ошол кедей кембагал жарды муктаждарга, коңшу колоңдорго, туугандардан баштап берүү керек. Апарып мечитке берүүнүн зарылчылыгы жок. Кээ бир учурда эмнеге эле мечитке дей бересиңер дейт. Муфтият мечит эч качан бизге бер деп мажбурлабайт болгону, орозо битирчи садака зекеттерди бере турган жер таппай калганда, же берүүнүн ыңгайсыз эсептеп калганда, ошондо гана мечиттеги адамдарга алып келип берген болсо, бир жөн болбосо ар ким өзүнүн тааныштарына, туугандарына бергендиги макул. Бирок ошол эле учурда кээде зекет топтоп атабыз, орозо битир топтоп атабыз деген белгисиз бир тараптар келип калса, аларга берүүнүн кереги жок. Анткени ошол адамдар кээде алдап кеткен учурлар бизде катталган. Ошондуктан өзүңүз билген тааныш муктаж адамдарга бериңиз, эң жакшы ушул. Андай болбогон учурда мечитке апарып берсеңиз, мечит атайын ошол катталган сандыкчаларга салган болсоңуз, ошондо туура болуп эсептелет, урматтуу бир туугандар. Анан ошол орозо битирди бүгүндөн баштап кеч калбастан беришибиз керек. Канчалык эрте берип ошончолук жакшы бүгүнкү күндөрдө, анткени ошого муктажчылык бар. Ал эми ошол айт күндөрү айтка чейин берген эң жакшы деп урматтуу бир туугандар айтылынат. Бул эми ошол орозо битир жөнүндөгү маселе.